Comter Gold компания үчүн экологиялык коопсуздук маселеси эң артыкчылыктуу багыттардын бири. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча бир катар маанилүү долбоорлор ишке ашырылууда. Жана анын алкагында жакында эле Comter кен жайына таштанды жана калдыктарды күйгүзүп, жок кылуучу уникалдуу жабдык орнотулду. Brenner 350U үлгүсүндөгү бул инсинератор күнүнө 2,5–3 тоннага чейин калдыкты толугу менен жок кылууга ылайыкталган. Ошону менен бирге инновациялык технологиялар колдонулган бул жабдыктан абага бир дагы болгоныч заттар жада калса түтүнү да чыгарылбайт. Рудникте күнүнө деген бизде 2,5–2600 килограмм таштанды чыгат. Бул термикалык иштетүүнүн негизинде күнүнө деген биз таштандын морфологиясына жараша күнүнө 2,5 тоннадан 3,5 тоннага чейин таштандыны термикалык утилизация кылсак болот. Анын негизинде биз ошо 2,5–3,5 тонна өрттөгөндөн кийин жалпы 1% кайра таштанды пайда болот. Бул инсинератор Россиялык экосистема компаниясы тарабынан чыгарылган жана экологиялык коопсуздук стандарттары боюнча эл аралык деңгээлде жогорку баага татыган. Өндүрүүчү компаниянын өкүлү Дмитрий Даниловдун айтымында, экосистема компаниясы рынокто 2008 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет жана дүйнөнүн ондогон өлкөсүндө 150дөн ашык ишкана менен ишенимдүү кызматташууда. Все отходы Калдыктарды термикалык утилдештирүүнүн айлана чөйрөгө абсолюттук түрдө зыяндуулугу жок. Бул биздин компаниянын тийиштүү сертификаттары менен тастыкталган. Ошондой эле Россияда жана дүйнөдө бул инсинераторду иш жүзүндө колдонгондор тарабынан да далилденген. Это подтверждают сертификаты нашей компании. Бул жаңы жабдыктын дагы бир маанилүү артыкчылыгы азык-түлүк калдыктарын кайра иштетип, абдан баалуу компост жер семирткичин даярдап берет. Өз кезегинде, жер семирткичтер Comter кен жайынын топурак катмарын калыбына келтирүүгө рекультивациялык максатта пайдаланылат. Буга чейин атайын бул жакта подряддык организация бизге кызмат көргөзүп келчү. Ал эми бул инсинераторду ишке киргизгенден кийин кошумча жумуш орундары түзүлдү жана бул инсинераторду толугу менен ошо Comter ишканасы өз күчү менен иштетип, подряддык организациянын кызматынан баш тарттык. Баса ишкананын экологтору климаттык шарты Comterге окшош кара кожур, суу самыр аймагынан ар кандай өсүмдүктөрдүн уругун алып келип, компост жер семирткичи чачылган эксперименталдык аянтчаларга өстүрүп көрүшкөн. Жыйынтыгы абдан жакшы болуп, жапайы жаныбарлардын табигый азыгы менен бир катар аркар, кулжалардын да саны көбөйгөн. Comter кен жайынын аймагында 2024 жылдын акырына карата алардын саны 140тан ашкан. Comter Gold компаниянын негизги милдети кандай гана өндүрүш калдыктары болбосун, алардын айлана чөйрөгө терс таасирин алдын алуу болуп саналат. Жаңы жабдыктын ишке берилиши менен Comter ишканасы таштанды маселесин түп орду менен чече алды. Ал эми кайра иштетүүгө жараган бардык таштандылар ылганып, өз-өзүнчө чогултулат дагы кайра иштетүүгө жиберилет. Мисалы, Comter кен жайындагы желимзаттар компаниянын колдоосу менен Жетөгүз районунун Саруу айылында ачылган атайын цехте кайра иштетилет. Ал эми кен жайындагы оор жана жеңил техникалардын жарабай калган дөңгөлөктөрүнө Comterдун Токмок шаарындагы заводунда экинчи өмүр берилет. Завод ишке киргенге чейин кен жайдагы эски дөңгөлөктөр 600–700гө чейин чогулуп, тоо болуп үйүлүп калчу. Азыр эски дөңгөлөктөр дароо заводко жеткирилип, кайра иштетилүүдө.